Түрк бийлиги жакынкы чыгыштагы согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдөн качып чыккан адамдарды Европага кое берүүнү улантаарын эскертти. Казакстандын соту саясий туткун деп мүнөздөлгөн Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Мухтар Жакишевди мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга макул болду. Орус президенти Владимир Путин Конституцияга Кудайга ишенүүнүн улуттук баалуулугун жана аял менен эркек гана никеге тура алат деген жобону киргизүүнү сунуштады. Саламатсыздарбы? Бүгүн Азаттыкта дүйнө жана чөлкөмдө болгон бул жана башка урунтуу окуялар менен кенен тааныштырабыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. Түркиядан баштасак. Бул өлкө согуш жүрүп жаткан мамлекеттерден качып чыккан адамдарды Европага кое берүүнү улантаарын билдирүүдө. Түрк президенти Эрдоган аларды баш калкалатып кармап туруу үчүн 40 миллиард евро короттук деп, бул жүктү бөлүшпөй койгон үчүн Евро биримдикти күнөөлөдү. Кызыгы, анын пикирине биримдиктин мүчөсү Болгариянын премьер-министри да кошулууда. Али Токтакуновдун баяны. Бул үй бүлө бир жылдары Ооганстандан качып чыгып, Түркияда убактылуу жан сактап турушкан. Түрк бийлиги өткөн бейшембиден тарта качкындар боюнча саясатын кескин өзгөртүп, аларды мындан ары кармап тура албайбыз, Европага кое беребиз дегенден кийин сүрмө топ менен кошо батышка жөнөшкөн. Бирок Грециянын кургактагы чек арасынан өтө албаган соң эми Эгей деңизинин Түркия жактагы жээгине келишти. Опурталдуу жол кайык менен сүзүп өтүүгө камынып жатышат. Avrupa gitmek için burayı çok Türkiye çok zor. Түркияда абдан кыйын, жашоо өтө оор. Стамбулдан Грецияга бардык эле, грек аскерлери бизди уруп, акчабызды, телефондорубузду алып коюшту. Анан бизди бир нерсе менен атып, кеткиле деди. Ошондон кийин биз бул жерге келдик. Грецияга барууну каалап атам. Paramı almış, telefonumu almış. Sonra bize atmış. Dedin gidin. Түркияга жакын Грек аралдарына 1000 чамалуу адам сүзүп өткөнү 2 мартта кабарланды. Кайык оодарылып кетип, арасында бир жаш бала ажал тапты. Ошол эле күнү Түркия 18 000 качкын евро биримдикке, тагыраагы андагы Греция менен Болгарияга агылганын билдирген. Ушул тапта Түркияда 3,5 миллиондон ашуун сириялык баш калкалоодо. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган дагы 1,5 миллиондой бозгун Идлиб менен чек арабызда турат деп эскертүүдө. Алардын бардыгын эми каалаган жагына, демек евро биримдик тарапка кое беребиз дейт ал. Ve şimdi kapıları açınca Эми эшикти ачканыбыздан бери үстү-үстүнө телефон чалып атышат. Эшиктерди жабыңыздар деп. Иш бүттү дедик. Мындан ары эшиктер ачык болот. Эми силер да бул жүктү бөлүшөсүңөр. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız. Эрдоган мындай кадамын евро биримдик 4 жыл мурдагы макулдашууну аткарбай койгону менен түшүндүрүүдө. Сирия, Ирак, Ооганстандан келген качкындарды батышка өткөрбөй туруш үчүн евро биримдик Түркияга 6 миллиард евро жардамды бербеди деп күнөөлөдү. Еврокомиссия каражат толук төлөнгөнүн, бирок ал түрк өкмөтүнө эмес, качкындарга көмөк көрсөткөн уюмдарга берилгенин билдирүүдө. Ушул тапта евро биримдик Түркия тараптагы чек араларын бекемдеп, ал жактан барган качкындарды ичкери киргизбей, алдын тикенек зым, жаш агысчу газ жана суу бүркүп тосууда. Али Токтакунов, Азаттык. Ал арада Израилде парламенттик шайлоодо Биньямин Нетаньяхунун Ликуд партиясы алдыга чыкты. Өлкөдө соңку 12 айдын ичинде 3-чү жолу шайлоо өткөрүлдү. Бирок жеңишин байрамдаган премьер-министр Нетаньяху 2 жумадан кийин сотто пара алуу, көз боемочулук жана ишенимди кыянат пайдалануу беренелери боюнча айыптоолорго жооп бериши керек. Лазат Жаныбек кызынан толугураак угалы. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматы боюнча Ликуд партиясы 30% добушка ээ болуп, алдыга ишенимдүү атырылып чыкты. Бул бардык тоскоолдуктарга карабай жетишилген жеңиш. Биздин атаандаштар Нетаньяхунун доору бүттү дешкен. Бирок биз күчүбүздү топтоп туруп, кырдаалды өзгөртүп койдук. Лимондон лимонад жасап койдук. Ликуд партиясынын башчысы 11 жылдан бери бийликте турган Нетаньяху 5-чи жолу премьердик мөөнөткө калууга аракеттенүүдө. Былтыр апрель менен октябрда өткөн шайлоодо алдыга чыккан партиялар башкаруучу коалицияны түзө алган эмес.
Шайлоонун жыйынтыктары азыркыдай бекилип калса, Ликуд партиясына парламенттеги 120 орындын жарымын ээлеп, болочок өкмөттү түзүүгө бир гана мандат жетпей калчудай. Нетаньяху оңчул жана диний партиялар менен чогуу күчтүү жана туруктуу коалиция түзүү тууралуу макулдашып койгонун кошумчалады. Аны элди бөлүп жарган саясатчы деп сындаган Көк жана Ак партиясынын лидери Бенни Ганс шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп турган чагы. Израилдеги бул негизги оппозициячыл партия 23%дай добуш топтогон. Израиль мамлекети азыр эмнеге муктаж болуп турганын айтайын. Азыркы маалда мамлекет сакаюуга, биримдикке, элдешүүгө муктаж. Ага бардык тараптарды бириктирген жетекчилик керек. Израиль элине биз ушуну сунуштап, кызмат кыла беребиз. Анткени менен Биньямин Нетаньяху Израилди узак мөөнөткө башкарган премьер-министр гана эмес, өлкө тарыхында кызматта турганда расмий айып тагылган биринчи премьер. Былтыр сентябрда башкы прокуратура ага пара алуу, көз боемочулук жана ишенимди кыянат пайдалануу беренелери менен кине таккан. Сот иши 17 мартта башталат. Нетаньяху бардык айыптоолорду саясий куугунтук деп четке кагып келатат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. Одан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык.org сайтыбыздан бардык жаңылыктардын өнүгүшүнө көз салып турсаңыздар да болот. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтоло кетели. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуккан адамдардын саны 90 миңден ашты. Өпкөнүн сезгесин алып келген бул вирустан шейшембиге карата 3116 киши көз жумду. 48 миңдей айыгып чыкты. Вакцинасы табыла элек бул илдет Антарктидадан башка бардык материктерде же дүйнөнүн 70 өлкөсүндө табылды. Европада бул вирус эң көп жайылган мамлекеттердин башкы сабына ээлеген. Италияда 52 адам илдеттен каза таап, аны жогузуп алгандар 2000ден ашты. Иранда Кытайдан тараган бул инфекцияга кабылган 1500дөн ашуун адамдын 66-сы көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 вирусуна кабылгандардын саны Кытайдын чегинен тышкаркы аймактарда тездик менен өсүп жатканын эскертип, илдетке каршы чаралар бардык мамлекеттердин башкы максаты болушу керек экенин белгиледи. Расмий Бейжин эми вирус Кытайдын башка аймактарына чет өлкөлөрдөн келген адамдар аркылуу жайылбайбы деп тынчсызданып жатат. Мындан улам Бейжин, Шанхай шаарлары жана Гуандун провинциясы вирус көп катылган мамлекеттерден келген жарандарды 14 күндүк карантинге алмай болду. Тажикстанда чет өлкөлүк туристтерге кол салган топтун аман калган жалгыз мүчөсү Хусейн Абдусамадов 2 мартта абакта каза болду. Бул маалыматты анын туугандары жана бийлик өкүлдөрү ырасташты. 35 жаштагы Абдусамадов киши өлтүрүү айыбы менен өмүр бою эрктен ажыратылган. Анын өлүмүнө эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Тажик бийлиги окуянын чоо жайын териштирип жатканын маалымдады. 2018 жылы июлдун аягында Дангара районунда велосипедчен туристтердин тобун автоунаа сүзүп кеткен. Андан соң унаадагылар чет өлкөлүктөргө бычак менен кол салган. Окуяда Нидерланд менен Швейцариянын бирден жана АКШнын 2 жараны мерт болуп, дагы 2 чет өлкөлүк жараат алган. Шектүүлөрдү кармоо операциясында 4 киши жок кылынып, Абдусамадов гана тирүү колго түшүрүлгөн. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган, бирок тажик бийлиги кол салууга өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын айыптап келет. Казакстандын Семей шаардык соту 3 мартта Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Мухтар Жакишевди мөөнөттөн мурда шарттуу бошотуу тууралуу анын адвокатынын арызын канааттандырды. Эгер прокуратура бул өкүмгө байланыштуу соттун жогорку инстанциясына арызданбаса, анда Жакишев 15 күндүн ичинде түрмөдөн чыкмакчы. Казак соту буга чейин ушундай өтүнүчтөрдү такай четке кагып келген. Судьялар муну Жакишев 261 миллион доллардык зыянды мамлекетке кайтарган эмес деп негиздешкен. Жакишев 2009 жылы коррупциялык иштер үчүн айыпталып камакка алынган. Сот аны ошол жылы 14 жылга түрмөгө кезген. 56 жаштагы Мухтар Жакишевдин жактоочулары ал Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин эң башкы саясий душманы, бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов менен дос болгон үчүн же саясий негизде гана камалганын айтып келишет. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Жакишевди саясий туткун деп таанып, казак бийлигин аны абактан бошотууга чакырышкан. Расмий Нурсултан мындай дооматтарды четке каккан. Орус президенти Владимир Путин өлкөнүн конституциясына Кудайды оозанган сүйлөмдү кошууну жана аял менен эркек гана никеге туралат деген жобону киргизүүнү сунуштады. Президенттин мындай түзөтүүлөрү дүйшөмбүнүн кечинде парламентке келип түшкөнү мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин ырастады. Ага ылайык Путин Кудайга ишенүү улуттук баалуулугун камтыган сүйлөмдү Конституциянын 3-бөлүмүнө кошууну сунуш кылган.
Орусия Федерациясы идеалдарды жана Кудайга болгон ишенимди бизге өткөрүп берген ата бабалардын элесин пир тутуу менен тарыхый жактан түзүлгөн мамлекеттик биримдикти тааныйт деп айтылат ал сунушта. Путин Конституцияга өзгөртүүлөр сунушталып жатканын 15 январда жарыялаган. Орус оппозициясы Путин баш мыйзамды өзгөртүү менен 2024-жылы президенттик кызматтан кеткенден кийин да таасирин сактоону көздөп жатат деп эсептешет. Айрым байкоочулар президент Путин соңку жылдары шайлоочулардын динчил катмарына көбүрөөк ыктап жатканын белгилеп жүрүшөт. Ал арада Швейцариядагы Женева автосалону жылдын эң мыкты автоунаасын тандады. Кайсы автоунаа дебейсизби? Дүйнөлүк авто индустриядагы эң абройлуу бул сыйлыкка бул ирет Peugeot 208 машинасы ээ болду. Oh my God, this is the Peugeot! 208 is the winner. 2012 жылдан тарта чыгарыла баштаган бул хэтчбек финалда 281 добуш топтоп 6 атаандашын артта калтырды. Экинчи орунга Tesla Model 3, үчүнчү орунга болсо Porsche Taycan автоунаалары чыкты. Мыктылардын мыктысын 23 өлкөдөн келген калыстар тобу тандап алды. The race towards Car of the Year 2020 started last year. 2020 жылдын мыкты автоунаасы наамы үчүн жарыш өткөн жылы башталган. 30 талапкер көрсөтүлгөн. Октябрь айында аларды Даниянын түндүгүндө сыноодон өткөрдүк. Калыстар тобу ноябрь айындагы добуш берүүдөн кийин 7 машинаны тандап алды. Финалга чыккан бул автоунаалардын баарын мыкты десек болот. So only to reach the shortlist is a great achievement. The finalists are the 7 best cars of the year. Бирок 2 мартта франциялык Peugeot компаниясына сыйлык тапшыруу аземи адаттагыдан тынч өттү. Себеби Европага жайылып жаткан коронавирустан улам шоу программалар жана 5 марттан 15 мартка чейин созула турган автоунаа көргөзмөсү токтотулду. Иш-чарага журналисттер да көрүүчүлөр да катышкан жок. Швейцариянын бийлиги COVID-19 вирусунан улам өлкөдөгү бардык чоң иш-чараларга убактылуу тыюу салган. Урматтуу көрөрман, биз айтып үлгүргөн эл аралык жаңылыктар мына ушулар болду. Алардын өнүгүшүнө azattik.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Орус тилиндеги жаңылыктар rus.azattik.org сайтыбызда бар экенин дагы айта кетебиз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.